Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 7 декабрь 2024 жыл мен сіздерге Юго-Востоктун аяқ тарабында жайгашкан сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 9 соток. Анан бул жерде туғандар таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар экен. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер бул Юго-Востоктун аяк тарабы. Насырдин Исанов көчөсүнүн боюнда турам. Шар тараптан келген болсоңуздар, Юго-Востоктун аяк тарабында жайгашкан Медфакты билесиздер. Анын жанында троллейбустун акыркы аялдамасы деле бар. Ошол жерден сиздер Озгур тарапка бир остановка, мындайча айтканда 1 километр түз жүрүп келсеңиздер, 1 километр түз жүрүп келсеңиздер, оң тараптан мына ушул мусорный бакты көрөсүздөр. Ошонун эле бет маңдайында Насырдин Исанов 165 даректе ушул үй сатка чыгат тугандар. Картага деле Насырдин Исанов 165 деп жазсаңыздар чыгат. Троллейбустун конечкасына Ош тууга Медфакка 1 километр эле экен тугандар. Пешком эле барып келип тура бересиздер. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, кызыл китеби бар, документи так. Под бизнес катары да колдонсоңуздар болот. Сөйткөндө чоң трассанын бою болуп калат экен, караңыздар. Бул жака дальше жүрсөңүздөр Озгур айылы 112, 109 бүт бардык маршруттар ушул жерден өтөт тугандар. Негизи жайгашкан жери жакшы, тынч, шаарга 10 минутта кеңири жетип каласыздар тугандар. Үйдүн жери 9 соток. Анан мына алдында кошумча жери дагы бар экен. Ушул кошумча жерди кошкондо жери 9 соток чыгат. Тротуарлар бар экен, жолдор асфальт экен, мусорный бак жаныңыздарда экен, прожекторлор бар экен, үйлөрдүн саны дагы көп. Бул жерде жалаң байлар жашайт. Эми сөзүн ачыгы ушундай тугандар. Чек арасы ушул жерден башталат. Могул жерде барата, анан забор. 4 тарабы тең забор менен тосулган, чек аралары такталган. Анан тугандар мына кошумча жерин кошкондо жалпысынан 9 соток чыгат. Суу, свет, центральный канализация, анан природный газ бардыгы бар. Лайктан басыңыздар. Анан дос таныш туган уруктарыңыздарга ушул видеонун ссылкасын жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Под бизнеста катары колдонсо болот. Себептегенде частный садик, чайхана, бассейн, кафе, же дагы бир башка нерселерди ачып, бизнестин түрлөрүн ачып иштетсеңиздер болот тугандар. Бизнес помещение ачып койсоңуздар деле, мисалы двухэтажный болупчу, арендаторлор сразу алып коет, келип эле мен иштетем депчи. Андыктан ала турган болсоңуздар утулбайсыздар. Же болбосо алып өзүңүздөр үй салып деле жашай берсеңиздер болот. Себептегенде мына жакта даяр үй бар экен. Узун турасы 10го 7, ылдый тарабы 3 бөлмө, өйдө тарабы 2 бөлмө. Мындай санузел менен холлун кошпогондо таза 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй тугандар. Дагы кандай маалымат берейин, айтыңыздарчы. Лайктан басыңыздар. Группаларга, туган уруктарга ушул видеонун ссылкасын жибергиле тугандар. Балким ушундай сонун жерден сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Караңыздар. Өтө сонун. Анан үйдүн мына каптал тарабында деле место бар экен, 6 метрдей. Могул жерде кошумча эшиги бар экен. Ошол жактан түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот. Үйлөр мына границага салынган, нар жагы уже кошунасынын забору. Эми тугандар, үйдүн баасын айта турган болсок, $180 000 бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Сүйлөшсөңүздөр жакшы төшүрүп берет экен. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Жери 9 соток. Мына алдындагы кошумча жерин кошкондо 9 соток болуп калат экен. Жакшы. Акчасы бар адам алып койсо утулбайт тугандар, сонун экен. Мага жакты. Негизи ушул тараптан үй жер издегендер көп. Колдон чарбаңыздар.